Кыргызстанда бүгүн 1-апрелден тартып калк үчүн электр энергиясын керектөөдөгү бардык чектөөлөр алынды. Бул чара күз-кыш мезгилиндеги жүктөмдү азайтуу максатында киргизилип, эми жаз-жай айларына байланыштуу токтотулду. Акыркы жылдары өзүңөр деле байкасаңар керек. Ошонун эсебинен бизде тартыштыктар болду. Анын үстүнө суу сактагычта дагы суу аз болуп калды. Жамгыр, кар жаабай калды. Ошондуктан бул суу сактагычта дагы суунун дагы көлөмү азайып кеткени байланыштуу, жаңы керектөөчүлөрдүн көп кошулгандыгына жылга салыштырмалуу быйылкы жылы сиз айткандай ушундай тартыштык көбүрөөк болду. Электр энергиясын керектөө эң жогорку болгон убакыттарда эртең менен саат 6:00дөн 9:00 чейин жана кечинде 18:00дөн 22:00 чейин кубаттуулук чектөөлөрү киргизилген. Ага ылайык бир фазалуу керектөөчүлөр үчүн кубаттуулук 5 киловаттан 3 киловаттка чейин, 3 фазалуу керектөөчүлөр үчүн кубаттуулук 8 киловаттан 5 киловаттка чейин төмөндөтүлгөнү маалым. Мындай кененирээк айта кетсем, үй тиричиликке керектөөчүлөрүндө бир фазалуу үй тиричилик керектөөчүлөрүндө мындай жеке менчик үйлөрдө 5 киловаттан 3 киловаттка ошол часы максимумда түшүп аткан. Мындай этаж үйлөрдө 7 киловаттан 5 киловаттка, 3 фазалуу керектөөчүлөрдө үй тиричилик керектөөчүлөрдө алардыкы 8ден 5ке түшүп аткан. Азыр уже 1-апрелден баштап бул чектөөлөр алынды. Лимиттердин киргизилиши калк арасында нараазычылыктарды жаратып, электр энергиясына болгон муктаждыкты толук жаппай жатканы айтылып келди. Эми мындай түшүк болбойт. Шаар жарык болуп, коомдук жайлардагы электр энергияга кирген чектөө жоюлат. Албетте бул өз кезегинде коопсуздук маселесин күчөтөт жана ишкерлердин ишине тоскоолдук жаралбайт. Ишкерлердин кылып аткан иштери мисалы үчүн ушул электр энергиясына байланыштуу экен. Көпчүлүктөрү өздөрүнүн мындай производстволорун, өндүрүштөрүн иштете албай калышты. Көпчүлүктөрү жарым мындай акыбалда иштеп атышты. Булардын бардыгы тең бизге мамлекеттин өзүнүн дагы баягы финансовый портфель деп коебузбу, ошол жагына бир топ мындай муктаждыктарды алып келди да. Мисалы үчүн бир жерге барайын десең караңгы, чуркап барып келе албайсың, жаш балдарды жөнөтө албайсың. Караңгычылыкта кандай иштер болуп кетет. Жок дегенде бир чукур жерди басып алсаң дагы бутуң кайрылып калышы мүмкүн да, туурабы? Азыр Кудайга шүгүр, мына азыр жарыктын баары берилсе, керектүү жерге кенен кесир барып, мындай иш кылганга да жакшы да. Координациялык кеңештерде болуп атты да, ошо координациялык кеңештерге тапшырма берип, ошо кайтаруу күчөтүлгөн болду. Ошо караңгы көчөлөрдө рейдтер менен карап жатышты атайын. Кудай кааласа будан немеден өттүк дейбиз, эми азыр жарык болуп калат да. Кыш күз мезгили азыр бүтө элек 15-апрелге чейин созулат да, ошого чейин да биз мына майда көчөлөрдү, немелерди пока дагы өчүрүп турат экен азырынча. Ана чоң көчөлөрдү жана немелерди бүгүндөн баштап чектөө күйгүзөт дагы. Баардык жерлерде областтын аймагында жарыктандыруулар ишке берилди да бүгүндөн баштап. Көп көйгөйлөр чечилди, ишкерлер дагы уже иштей баштаса болот. Уже неменечи мына 50 киловаттан уже тартыштылык жок болду деп коем. Бегилей кетсек, өлкөдө электр энергияга болгон чектөө 2025-жылдын ноябрдын башынан киргизилген. Мындай чечим Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн азайышына байланыштуу жана өлкө боюнча өндүрүлгөн электр энергиясын бардык керектөөчүлөргө тең жана үзгүлтүксүз жеткирүү максатында кабыл алынганы маалым. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.